Саламатсыңарбы балдар? Ман таңыңар менен. Силер менен мен практикант эжекеңер Дурусбек кызы Бегайым. Балдар, таң агарып, күн уясынан жылып, бүгүнкү керемет таңда, жаркын маанайда тосуп атышыңар менен. Балдар, жагымдуу маанайда бүгүнкү сабакка даярданып, ручка, дептерлериңерди алып, тарбиялык саат сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы кандай болсоң ошондой көрүн, же кандай көрүнсөң ошондой бол. Балдар, силер билгендей эле адам баласы жаралгандан тартып ар кандай кылык жоруктарга жана мүнөздөргө ээ болот экен. Кызыгы балдар, ошол биздин мүнөздөр биздин жасаган аракетибизден, калыптануубуздан жана биз күткөн адаттардан калыптанат экен. Эгерде биз ар дайым жакшы болууга аракет кылсак, жакшы адам болууга, жакшы мүнөз күтүүгө аракет кылган болсок, анда ар бир адатыбызга көз салып, жакшы адаттарды күтүп, адаттарыбыз аркылуу мүнөзүбүздү калыптандырсак болот. Силер билесиңерби, эгерде биз кандай болсок, ошондой көрүнүп, же кандай көрүнсөк, ошондой болууга аракет жасайлы. Балдар, силер билесиңерби, адамдын жан дүйнөсү жана сырткы көрүнүшү да сулуу, жагымдуу болушу керек. Ал үчүн биз ар убак бир гана сырткы дүйнөбүздү же көрүнүшүбүздү гана сулуулоо менен аракет кылбастан, ички дүйнөбүздүн бай, сулуу болушу үчүн руханий жактан өзүбүздүн өсүп өнүгүшүбүзгө басым жасашыбыз керек. Ал үчүн биз жагымдуу чөйрө түзүп, мисалы эң жакшы жакын дос күтүп, улуулар менен кеңешип, алардын кеп кеңеш насааттарына ээ болуп, менен бирге китеп окуп жана ар түрдүү тармактардан пайдалуу гана маалыматтарды алып, өзүбүзгө сиңиргенибиз дурус. Балдар, силердин дагы эжеңер, сиңдиңер же ага карындаштарыңар болсо, алардан үлгү алгыла жана үлгү болууга аракет кылгыла. Себеби силер эң жакшы мүнөзгө ээ болсоңор, силерди көрүп, силерди инилериңер, карындашыңар же сиңдилериңер үлгү алат. Жана силердин эң жакшы мүнөзүңөр, адатыңар үчүн ата-энелериңерге ыраазычылыктар айтылат. Балдар, айткылачы, биз ар дайым эң жакшы мүнөзгө жана эң жакшы кылык жоруктарга ээ болушубуз керекпи? Эмне үчүн? Жана кийинки суроом балдар, сырткы чөйрөбүздүн жана ички дүйнөбүздүн сулуу болушу үчүн биз кандай аракеттерди жасашыбыз керек? Үчүнчү суроо балдар, силер өзүңөрдүн үлгүлүү болушуңарды каалайсыңарбы? Ал үчүн силерде кандай сапаттар болуш керек жана кандай сапаттарга, мүнөздөргө ээ болгон адамды үлгүлүү адам деп тааныйсыңар?